Бекмамат Осмонов атындагы Жалалабад мамлекеттик университети, Жалалабад колледжи, куратор Умиралиева Кангежикей, студент Арапбаев Кудайберди Надырбекович, Баска 219 тайпасы. 7-8 ноябрь тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнүнө карата 1914 жылы башталган биринчи дүйнөлүк согушка Орусия катыша баштаганда, улуу кыргыздарда ири империядагы жалпы калкка түшкөн кыйынчылыктан четте калбастан согушка акча, кийим-кече, ат жана аскерлер үчүн кыргыз жылкыларын жөнөтүп турган. 1916 жылдын 25 июнундагы падышанын Түркистандын элдеринин аскердик курактагы 19-дан 43-кө чейинки эркектерди Оруктагы согуштук коргонуу жумуштарына алуу жөнүндөгү жарлыгы ансыз да падышачылыктын эзүүсүнө, кемсинтүүлөрүнө, жеринен ажырагандыгына араң чыдаган элди биротоло эгемендик күрөшкө козголткон. Чөлкөмдүк башка калктарында эле кыргыз эли да улуттук боштондук көтөрүлүшкө чыккан. 1916 жылдагы көтөрүлүштүн чыгышынын себеби падыша өкмөтүнүн кыргыз элине болгон ырайымсыз оторчул саясаты болгон. Боштондук көтөрүлүштү ырайымсыз жазалоо. Көтөрүлүш башталган эле көтөрүлүшчүлөрдүн тың кишилерин, лидерлерин оторчул бийлик жана анын жазалоочу аскерлери куугунтуктап, кыргыздардын ичинен кат тааныган адамдарды, падышага каршы чыккан элге жетекчилик кылган атактуу инсандарды четинен атып, даргаң асып, абакка камап, элдин көзүнө көрсөтүп өлтүргөн жазалоочу жүрүмдү башташкан. Улам жаңы кошумча жазалоочу аскерлер түндүктөн келип, канды жазалоолор 1916 жылы августта Чүй өрөөнүнөн башталып, Кемен, Кочкор, Ысык көл нарында улантылган. Николай экиге каршы чыккандарды Токмок орустары Шордобеде өлтүргөн. Алардын ичинен Масым Кожо, Тоголок Кожоев, Турунбек жана Канаттын да баласы бар эле. Ысык көлдүн түштүк чыгышындагы Ак суудагы көтөрүлүшчүлөрдү оторчулар ырайымсыздык менен жазалаган. Бир түндө эле 30 адам абакта ала жетпей өлгөн. 12 августта аларды эшикке алып чыгып, эң алдыңкы Батыр Эгемберди Сарыковдун колун жана бутун кесип салышкан. Ал батырларча курман болгон. Камалгандардын 167-синин ичинен 13-ü качып кутулганда, ал эми калганы 154 киши көтөрүлүшчүнү оторчулар кыйнап өлтүргөн. 1916 жылы 20 августта кыргын улантылган. Каракол уездинин сыртта Чаркудук деген жерде Песковдун аскери туз алганы келген 33 кишинин 31-ин өлтүрүп, 2-өөнү Караколго алып келген. Анын бири атактуу манашчы Саакбай Каралаев болгон. Каракол уездинин Туйгат жайлоосунун жанында жашынып жаткан 15 үйлүү кишини орус жазалоочулары Барсконго айдап келип, баарынын тарамышын кыркып, денесине мык кагып, кыйнап өлтүрүп, сөөгүн өрттөп жиберген. Орус оторчул бийлиги көтөрүлүшкө чыккандарды кырып жоюу саясатын ишке ашырып, элди тоо тарапка же батыш Кытайга аргасыз журт которууга мажбур кылышкан. 1916 жылы Түркистандын генерал-губернатору Куропаткиндин буйругу боюнча орус каны төгүлгөн жердин баары кыргыздардан тартылып алынган. Ал эми оторчулардын айрымдары козголоңчул кыргыздарды Чүй өрөөнүнөн Балкаш көлүнө жана Ысык көлдөн Ички Теңир тоонун бийик тол өрөөнүнө сүрүп чыгуу долбоорлорун түзө башташкан. Падышалык режим 1917 жылы февралда кулап калып гана бул сыяктуу ырайымсыз долбоорлор аягына чыкпай калган. Мындай жексүр падышалык режим кулаар замат саясаттары эле токтолгон эмес. Ошондуктан мүркүндөн кайтып келген кыргыздар убактылуу өкмөттүн тушунда жазалоонун түрүнө кабылышкан. 1917 жылы күзүндө Токмок орустары Бөлөкбай кыргызынан Салмоорбек Асыл уулу баштаган 20 кишини өлтүрүп, мүлкүн талап кеткен. 1917 жылында болсо сентябрь айынын башында Бөлөкбай кыргызынан Андаш Чолов Токмок мал базарында мужиктер тарабынан күндүз эле тепкиленип өлтүрүлгөн. 1918 жылы болсо Кытайга качкандан Кондубаевди, Исмаил Сулаймановду жолдошу менен 3 кишини улук чакырып жатат деп кармашып, жолдо кетип жатканда Кондубаев менен Сулайманов өлтүрүлүп, жолдошу жарадар болуп качып кутулуп кеткен.
Айрым маалыматтарга караганда 1917-жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүш жана Үркү маалында 100 миңден ашуун кыргыз набыт кеткен. Түндүк Кыргызстандын кээ бир өрөөндөрүнүн калкы 41,4% азайган. Ал эми Улуу Үркүн кылмыштуу жазалоолор менен коштолгон окуялар Түндүк Кыргызстандагы жана Жети Суудагы карапайым калктын жүрөгүнүн алган. Анан 1916-жылы август айынын ичинде Улуу Үркүн башталган. Батыш Кытайга 1916-жылы Жети Суу аймагынан эле 332 миң кыргыз, казак жана башка этностор качып барганы айтылат. Башка маалыматтарга караганда 164 миң качкын Батыш Кытайга келген, анын ичинен 130 миңден ашыгы кыргыздар болушкан. Бул кыргын окуялары ар өрөөндө ар башка мөөнөттө жана ар кыл саясий жагдайда массалык качууларды жараткан. Оолу качкындар уюшкандык менен чегинип, өз коргонуу күчтөрү кууп келген отурчул аскерлерге каршы айбат кылып салгылашкан жана бала бакыранын коопсуз жайга качып кетиш үчүн мүмкүнчүлүк жаратышкан. Кээ бир жерде өздөрүнүн куралчан тобу жок же начар куралданган. Найзасы, түтөтмө мылтыгы гана болгон карапайым кишилерди куугунтукка алуу мыкты куралданган. Замбирекчан отурчулар үчүн кыйла оңой болгон. Ошондой шартта качкындар мурда аңчылар гана бирин серин ашкан кооптуу давандарга аргасыдан жапырт агылышкан. Эл качып бара жатканда артынан ар кыл себептерден улам негизги көчкө жете албагандарды падышанын аскерлери бирин серин өлтүрө баштаган. Маселен, качкындар тобу өтө бийик жана кооптуу Музарт ашуусунун суусунун боюна барганда, алардын артынан 500-600 казак, орус жетип келип кыра баштаганы фольклордук чыгармаларда баяндалып турат. Качкындар жана алардын эски журттары таламекейге алынган. Өтө бийик тоолор, капчыгалар аркылуу качкан галайыктын 10% жылкысы, 20% койлору калган. Көпчүлүгү жазалоочу аскерлердин колунда калган. Пишпек уездинин кыргыздарынан 826 жулкан, 50 жаздык, 251 улуттук кап, 263 улуттук чепкен, 183 аркан, 96 гилем, 8 кийим тигүүчү машина, 141 тон, 29 кийиз чепкен, 13 пут буудай жана 27 миң рубль тартып алынган. Элдин абалы өтө оордошкон, орус падышачылыгын оторчул бийлиги болсо, улам башка жазалоо аргаларын ойлоп таап турушкан. Кытайга качкандар жалаң кыргыздар болчу деп айтуу туура эмес. Кара кулжа текеске качкандардын арасында кыргыздардан башка казактар, уйгурлар жана дуңгандар да болгон. Кытайдын Кашкар тарабынан бет алышкан качкындардын басымдуу бөлүгү жалаң гана кыргыздардан турган. Азыркы Орусиянын архивдик маалыматтары басма сөздө эркин жарыялана баштады. Чет өлкөлөрдүн Германиянын, Туркиянын, Өзбекстандын, Казакстандын жана башка жерлеринде архивдериндеги маалыматтарда четинен иликтенип, таразаланып жатат. Кытайдагы кыргыздардын фольклордук мурасы да ушул жаатта иликтенүүдө. Бул жаңы жагдай кыргызстандык жана чет элдик илимпоздор үчүн 1916-жылкы окуяларды терең, ар тараптуу жана мурда болуп көрбөгөн калыс үйрөнүүгө жагымдуу шарт түзүүдө.